Деги эле жаңы аэропорт бул жаркын келечек үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр экенин баса белгилейм. Мына ушуга байланыштуу Талас аэропорту Кыргыз Республикасындагы авиациянын өнүгүшүнө, жүргүнчүлөр менен жүктөрдү ташуунун көлөмүн көбөйтүүгө түрткү берип, ишкерлик менен туризмдин өнүгүшүнө өбөлгө болот. Ошондой эле кошуна өлкөлөр менен алака катышуубузду чыңдоого дагы жардам берет. Манас эл аралык аэропортубуздун алгачкы жолу ички авиа ташуулардын муктаждыктарын жабуу үчүн Q400 маркасындагы учактарын сатып алды. Буюрса, бул учактар Кыргызстанга келсе, Талас баштаган жергиликтүү авиа линиялардагы учууларды аткара башташат. Кудай буюрса, сентябрь-октябрь айларына келип учуп башташат. Азыркы убакта биздин тоолуу өлкөбүзгө дал келтирүү боюнча техникалык жасалгалоордон өтүп жатат. Биз бүгүндө калыптануу жана өнүгүү этаптарын башыбыздан өткөрүп жатабыз. Мамлекетибизде эл журтубуздун байгерчилиги үчүн ар тараптуу иш-аракеттер уланууда. Өлкөбүздө туруктуулук болуп, коомубузда ынтымак өмүр сүрүп, элибиздин колдоосу болуп турса, албетте көздөгөн максаттарыбызды ишке ашырабыз. Коом турмушундагы маанилүү тармактарды ар тараптан өнүктүрүү менен элибиздин жапырт бутуна туруп кетишине бардык шарттарды түзөбүз. Кудай буюрса, келечекте 2020 жылга чейинки Кыргызстан жана 2020 жылдан кийинки Кыргызстан деген ат менен тарых барактарында калгыдай кылабыз. Урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү көрүлүп жаткан аракеттердин, талбаган эмгектин баары биздин келечек муундарыбыз үчүн жасалууда. Андыктан баарыңыздарды бул жаңы аэропортто жөн эле келип кетүү ыңгайлуу бир жай катары эмес, жаңы мүмкүнчүлүктөр, жаңы байланыштар үчүн аянтча катары да пайдаланууга чакырат элем. Жаңы аэропортубуз баарыбызга кут болсун. Ак жол болсун.